өз уктурууларын түз ободо улантат. Бүгүн дагы азыркы коомдогу эң актуалдуу маселелердин бирин талкууга алмакчыбыз. Тактап айтканда, коомдук келишим деп аталган платформа коррупция менен күрөш боюнча саясий куугунтукка кабылгандар туурасында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашты. Анда Коопсуздук кеңешинин өткөн отурумунда айтылган сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарын реформалоо жана коррупциядан тазалоо боюнча мамлекет башчысынын демилгелерин колдоого аларын, бирок ага байланыштуу ушул сот системасын толугу менен реформалоо жана коррупцияга каршы күрөшүүнү тездетүүнү талап кылып жатышат. Мындан башка дагы кандай негиздүү жүйөлөрү бар, аны биз уктуруунун жүрүшүндө кененирээк сурап маалымат алууга аракет кылмакчыбыз. Сиз болсо толкунда болуп, активдүү катышып, суроо же пикириңизди айтсаңыз болот. Ал үчүн 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз 0701 11 44 30 WhatsApp номер аркылуу дагы келген суроо пикирлерге орун беребиз. Азыр студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтөйлү. Мына ушул коомдук келишим платформасынын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Динара Ушурахунова. Саламатсызбы? Жана элдик көзөмөл деп аталган коомдун жетекчиси, жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Исаков. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда маселенин тогетер жеринен эле баштайлы. Бул коомдук келишим платформасынын эмне максатты көздөп түзүлдүңүздөр? Бул мындан ары деле ушул платформа андан ары ишин уланта береби же бул жанагы саясий куугунтук менен кабылгандардын маселесин көтөрүү үчүн гана мындай убактылуу түзүлдүбү? Жок, бул эми убактылуу түзүлдү, бирок мындай кыска мөөнөттө эмес. Эң негизги биз азыр баарыбыз тең күбө болуп аткан президент парламент көтөргөн демилгелер, анын ичинде сот органдарын көзөмөлдөө, прокуратура, милиция, ошол бардык ГКНБнин баарын тең ошо тазалоо, анан реформалоо деген. Ошол боюнча биз өзүбүздүн көз карашыбызды, ошо чогултуп, пикирибизди ошол жерде эмне үчүн ошол соттор ошол реформалар жакшы өтпөй калган же өткөрүлбөй жатат деп, өткөрүлбөй жатат. Анан биздин өзүбүздүн бир кандай рекомендация катары, биздин өзүбүздүн сунуштарыбызды ошо дайындап, азыркы учурда ушундай ошол демилгелер болуп аткандан кийин биз дагы ошого өзүбүздүн салымыбызды кошолук деп ошон үчүн түзүлдү. Балким эгерде ошол реформалардын баары болуп башталса дагы биз ошого чейин ошого өзүбүздүн салымыбызды кошконго, жардам бергенге толук даярбыз да. Анан эмнеге биз андай бул демилгени көтөрдүк, бул платформаны түздүк? Анткени биздин эсибизде 2010-жылы революциядан кийин биз дагы абдан баттан күн сайын ошондой чогулуп өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атып, анан кийин баягы убактылуу өкмөт кетип, парламенттик жаңы парламент шайлангандан кийин эле эми булар өзлөрү алып баралат деп эле биз деген баарыбыз тең көзөмөлдөп алганбыз да. Ошондо биз жаңылыптырбыз. Анткени бул жерде, бул процесске биз дайыма өзүбүздүн үнүбүздү, көзүбүздү баарыбыз карап турабыз. Жарандык коом катары, жарандык коом катары. Анткени биз азыр көргөндөй, жана революциядан кийин дагы ошондой бир жакшы демилгелер көтөрүлүп, анан кийин саясатташып кеткен да. Бул жерде биз азыр мына көрүп атканыбыз, демилгелердин баары көтөрүлүп атат, бирок ошол демилгелердин баары тең аягына чейин жеткизилип, саятташтырбай, объективдүү каралып, ошонун баары тең мындай аягына чейин жетип, азыр мына ошо коррупциядан тазалануу деген демилгелер көтөрүлүп атат, бирок биз ошол учурда көрүп атканыбыз, коррупциядан күрөш алган жок, коррупцияга малынды деп өзүнүн атын кетирген адамдар азыр кайрадан башка кызматка дайындалып атканын көрүп, биз ошон үчүн ошол өзүбүздүн кайрылуубузду жасап атабыз да. Динара айым, анан бул жерде азыр коомдук келишим платформасы уюшулган эле дароо социалдык түйүндөрдө ар кандай талкуу жаратып атат да. Албетте президенттин ошо коррупция менен күрөшүү аракетине чечкиндүү жардам берүү максатын көздөйт, бирок булардын негизги максаты буга чейин мындай саясий куугунтук менен соттолду дегендердин эркиндикке чыгаруу же болбосо алардын ишин акыйкат кайрадан карап берүү максатын гана көздөйт деп атат да. Бул негизги платформанын бир бутагы болуп калабы же негизгиси ушул
ушулбу? Жок, бул негизгиси эмес. Бул бир бутагы. Биз кайрадан айтабыз, эң негизги бул реформа. Реформалар жүргүзүлүш керек. Бул болсо эмне үчүн биз саясий куугунтук, жанагы журналисттерге куугунтук жасап аткан ошол болгон иштердин баары тең объективдүү каралыш керек деген ошондой сунушту берип атабыз. Анткени бизде азыр мындай болуп калып атпайбы, оңой эле саясий чечим менен отургузду, саясий чечим менен бошотуп койду деген. Ал эч качан болбойт. Булардын баарын тең өзүнүн атайын юридикалык баягы укуктуу жолдору бар. Ошол жолдорду деген сөзсүз кармалыш керек да. Анткени эгерде азыр саясий чечим менен койсо, бул деген туура эмес болот. Бул бара баратып, дагы кайрадан башка бирөө кайра алып чыгып эле, кайра саясий чечим менен кайра отургузуп, бул деген күнөөсү же бул тазаланган жок, же бул күнөөсүз деп эч кандай чечим да чыккан жок деген ошондой да. Ошондуктан бул жерде кайрадан бул бардыгы саясий куугунтук болгону менен, бирок ошонун баары тең каралып, укуктук баа берилиши керек, укуктук баа да бериш керек, саясий баа да бериш керек. Бирок бардыгы мыйзамдуулук менен чечилиш керек. Эсенгул мырза, мына сиз дагы ошо элдик көзөмөл бирикмеси аркылуу ошол түздөн-түз багы адилетсиздиктен жабыр тарткандарга мындай коомдук башталышта жардамды берип келе жатасыздар да. Анан бул маселени ошол саясий куугунтук менен соттолду дегендердин маселесин ушул кайрылуулар аркылуу же болбосо жалгыз президент маселени чечип берерине үмүт артасыздарбы? Саламатсыздар, урматтуу угармандар, Арал радиосу. Чакырганыңарга рахмат. Бүгүнкү күндө бул көтөрүп аткан маселе актуалдуу маселе да. Себеби бизде конституциябыз биздин жашообузда кыргыз элинде эң баш шартында турат эмеспи? Анан конституцияда негизи тоготар жерин айтсак, сенин укугуң кайсы жерден башталат, сенин укугуң кайсы жерден токтойт деген суроого, бирөөнүн укугу башталганда сенин укугуң бүтөт деген нерсе бар. Эми ошол жашообузда көп мындай терс көрүнүштөр болуп аткан үчүн мына саясий кырдаал да күчөгөн да бизде. Саясий кырдаал эмнеге күчөйт? Жана айткандай бирөөнүн демократия бул өзү тартипти жакшы көрөт эмеспи? Анан ошол тартипти бузбай, бирөөнүн укугун бузбай, кайсы өңүттө болсо дагы бул саясатында мындай сакташ керек. Ошондо саясатчылар кызматта турбай туруп өздөрү оппозицияга кетип чын сөздөрдү айтып койсо, же болбосо калп сөздү да айтса, ошону терштирбей туруп куугунтук жазап камап койгон учурлар болду мисалы. Же болбосо башка мисалы бир жабыркаган адамдар болсо, алар кайра отуруп, тиги ага күнөөлүү болгон адамдар отурбай калган нерселердин баары тең күбө болуп, мен мына 3 жылдан бери элдин көзөмөлү бирикмесин башкарып келатам. Ошо соттордо катышып таң каласың да. Тергөө амалдары дагы заказ менен аткарылгандары болуп атат. Бул саясатта да ушундай болуп келген деп. Анан бүгүнкү күндө ошо кырдаал пайда болду. Көзөмөл органы бул бизде бүгүнкү күндө мыйзамдын өзүн көзөмөлдөө органы бул жогорку кеңеш биринчи иретте. Жогорку кеңеш биринчи жолу мен ыраазы болуп атканым, өздөрү ойгонгонсуп, биз көзөмөл түзүп, комиссия түзүп, ошолордун баарын иликтеп чыгалы дегени болуп атат да. А негизи көзөмөлдү ар дайым саат сайын жүргүзүп туруш керек. Мыйзам кандай аткарылып атат, аны ким бузуп атат деген ушундай маселени дайыма көтөрүп туруш керек жогорку кеңеш. Анан бүгүнкү күндө жанагындай кылып туруп ушу саясий жагынан алып биринчи иретте ошо саясий куугунтуктарды карап чыгалы деген. Динара айткандай, чынында аны бир тараптуу карабай, кайра саясий чечим кылбай, мына биз бийликке башка бирөө келип калып биз чыгардык дедирбей, ошолордун баардыгын иликтеп чыгып, анан кийин ордуна коюп коомчулукка билгизиш керек. Мыйзам бар, коргой турган дагы орган бар депчи. Ошон үчүн муну түзүш керек дегенге мен да макулмун да. Жогорку кеңеш бул маселени эмне үчүн мурдатан эле комиссия түзгөн жок? Же бул дагы баягы эле саясий кырдаалга байланыштуу? Мен аны так айталам да. Биз парламенттин табитин билип калдык, иштедик. Ал жерде бийликте турган адамдар да чоң роль ойноп коет. Ачык айтыш керек. Ошону тыйшаган депутаттар көп болот да. Өзүнүн эрки жок, өзүнүн ою жоктор тигил эмне дейт.
шеф эмне дейт, же болбосо ошол жердеги коалициянын башкаруусу, же болбосо фракциянын лидери ушуларды карап турган депутаттар көп үчүн бизде парламенттин өзүнүн бүгүнкү күндө парламенттик башкаруу деген принципи жоголуп баратат да. Ошондуктан баягы эрктүү же болбосо чырылдаган депутаттар бир 10 эле саналып калган үчүн көпчүлүгү жанагындай өзүнүн агымы менен жүргөндөр алар мындай зыян келтирип атат да. Ошон үчүн парламент башкара албай келет, мыйзамды көзөмөлдөй албай келет да. Эсен Ойсакович менен толук кошулам, анткени Майдалиевич. Бул жерде парламентте чынында эле өзүнүн лидерлик ролун жоготуп койду. Президенттин аппаратына баш ийип, булар деген көбүнчөсү ошол жерде лидерлер жок болгон үчүн өзүнүн эркин да жакшы мындай карманып ошондой иштерди мурун жүргүзө алган жок. Азыр болсо ошондой комиссия түзүлөт деген сөз болду, бирок эгерде биз азыр чынында карасак, парламент деген андай демилгени көтөрө элек. Аны бир нече депутаттар көтөрдү. Ошондуктан биз айтып атабыз, парламент андай комиссияны сөзсүз түзүш керек. Экинчиси, бул биз азыр жанагы саясий куугунтукка алган адамдар жөнүндө эле айтып атабыз. Жок, бул жерде эң негизги максат ошол саясий куугунтукту жасаган, ишке ашырган прокурорлор, соттор, ГКНБнин кызматкерлери, жанагы аппарат президенттин сот бөлүмүн жетектеген жана Манас Арабаев деген ошондойлордун сүйлөп аткан ошол адамдардын баарын күнөөсүн карап, ошол жерде кандай рол ойногонун сөзсүз ошону чыгарып, ошолорду жоопкерчиликке тартыш керек. Азыр биз мына көрүп атабыз, отставкага кетирип атат. Биз канча жолу, канча жылдан бери күбө болуп келатабыз. Жанагы отставкага булар кетирип коюп, коррупцияга малынды, мыйзамды деле бузду, куугунтукту деле жасады. Бирок туруп бир нече жылдан кийин булар кайра эле баягы мамлекеттик кызматка келип эле жөн эле отурушпайбы? Ошондуктан бул жерде эми иллюстрация деп айтпай эле коелук, бирок ошондой күнөөлүү адамдарды чыгарып, экинчи мамлекеттик органдарга жологондой болбосун деген ошол парламент комиссия түзүлүп, ошону деген аткарганга милдеттүү. Уланталык программабызда азыр байланышка чыккан угарман бар окшойт. Кулак салсак, оюңуз барбы? Ооба, мен айтайын дейм да, бул азыр комиссия түзүлгөн комиссиячы, ошол аткаруучуларды аныкташ керек. Себеби бизде заказды, мыйзамды эмес, заказды аткаргандар көп болуп кетти да. Бул өзгөчө генералдык прокуратурада бар, иликтөө жактарда бар, следовательский багытта. Ошонун баарын аныктап туруп, тазалаш керек деп атпайбызбы? Жогорку кеңештин бүгүнкү күндө комиссиясына сөзсүз түрдө мына коомчулук баарыбыздан кайрылып атканыбыз, сиздер да Динара кайрылып платформа жана түзүп кайрылып атасыңар. Мен дагы жакында бир жума мурун бүт каттарды алып барып бердим да депутаттарга. Сөзсүз түрдө коомчулук суранып атат, силердин сунушуңар туура түзүш керек, бирок коомчулукту киргизүү менен, коомчулукту тартуу менен. Себеби бир тараптуу болуп калбасын деген ойда. Анан мен 12-жылдары, 11-жылы так айтканда революциядан кийин иллюстрация кыймылы пайда болгон, ошолор менен иштешип, биз ошол иллюстрацияны кийриш керек деп мыйзам иштерип чыгалы деп сунуш кылганбыз, бирок жогорку кеңештен көпчүлүгү дагы колдобой койгон да. Азыр ошол иллюстрация өзү негизи керек. Бирок мыйзам кандай болуш керек? Кантип аныкташ керек деген көп эмелер бар, багыттар. Ошол бар багыттар жөн эле баягы эмедей болуп, Украинадай болуп, бул деген бийликте болду экен деп эле жанагы мусорго салып алып сүрөгөндөй болбой, бизде маданияттуу иллюстрация мыйзамы пайда болуш керек. Ошол чыныгы зыян келтирген адамдар, жанагынтип заказ аткаргандар иликтенсе, табылса ошолорду бар, экинчи өзү эмес, ошонун балдары дагы андай кызматка келбеш керек да. Ошондуктан объективдүү карап, күнөөсүн тактап, чын эле күнөөлүүбү же жөн эле баягы ат эле чыгып атабы деген ошону биз сөзсүз карашыбыз керек да. Уланталык программабызды сиз угуп жаткан Марал радиосунун айлампа уктуруусу. Азыр болсо биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов турат. Саламатсызбы, Алмамбет мырза? Саламатчылык. Айтыңызчы, мына азыр бир топ жаранды коомдор коомдук келишим деп аталган платформаны түзүп, саясий куугунтукка кабылгандарды мындай
абдан таза, принципиалдуу негизде иликтөө жүргүзүүнү талап кылып, анан депутаттык комиссия түзүш керек деп атат. Парламенттик комиссия качан түзүлөт? Деги эле бул канчалык деңгээлде мисалы ушул иштердин таза, толук иликтөөнүсүнө шарт түзүп бере алат? Мен парламенттик комиссиянын түзүлүшүн билбейм, бирок жарандык коомдун көтөрүп аткан көйгөй абдан туура. Муну керек болсо парламенттик гана комиссия эмес, ошо жарандык коомду кошуп, керек болсо мамлекеттик комиссия түзүш керек. Анткени саясий репрессия деген бул оңойлуктун кылмышы эмес. Бул тиги диктаторлордон Пиночет, Сталин убагынан бери келаткан бир жаман көйгөй да, ошондуктан муга парламенттик комиссия астык кылат. Керек болсо бул жерде мамлекеттик комиссия түзүп, ошол жарандык коом бүгүнкү күндө керек болсо парламент эмес, жарандык коом көп керекке жарап келатат. Жана коррупция менен күрөшүүдө парламентке караганда жарандык коомдун ролу көп болуп атат. Мына сотторду иллюстрация боюнча маселени парламент көтөрбөйт, жарандык коом көтөрүп атат. Бизде демократияны, мыйзамдуулукту, балансты сактап келаткан бир карманарыбыз жарандык коом болуп атпайбы? Ошондуктан биз жарандык коомго таянып, бүгүн мамлекеттик комиссия түзөлү десе, мен колу буту менен колдоп берем. Ал комиссиянын курамына кимдер кириш керек? Ага белгилүү укук коргоочулар кириш керек, депутаттар кириш керек, мамлекеттик ишмерлер кириш керек. Ага керек болсо президенттин администрациясы, керек болсо президент өзү килишпесе дагы башка айтор өкмөттөн кириш керек. Мамлекеттик баягы бутактардын бардык слой деп коет, бардык катмары аралашкан бир КТРден көрсөтүп ошону. Нюрнбергский процесстей ар бир ишти мындай иликтеп чыгыш керек. А парламенттик комиссия түзгөндө бул жерде саясий чайкоочулук болбойт деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан муну максималдуу мындай ачык айкын өткөрүп, КТРден көрсөтүп, бүт 6 миллион кыргыз көрүш керек. Кимди саясий куугунтук болгон, ким ак жерден камалган. Анан ошол сотторду мындай таптакыр карьерасына мындай чекит коюш керек. Болбосо бул өнөкөт эч качан айыкпайт. Биз мына 25 жылдан бери айтып эле келатабыз, бирок бир сот жоопко тартылган жок да. Бир тергөөчү жоопко тартылган жок да. Керек болсо алар көтөрүлүп улам кийинки бийликке эле кызмат кылып ошентип жүрбөйбү? Ошондуктан тартип орно боюнча мындай катуу тартипти орнотолуу десек, ачык айкын процедурадан өткөн мындай эреже жок. Сиз бул маселени парламентте көтөрөсүзбү? Ушундай парламенттик же мамлекеттик комиссия түзүү маселесин? Парламенттик комиссия боюнча көтөрүлдү маселе, Каныбек Иманалиев көтөрүлгөн, бирок ага коомчулуктун баары эле макул эмес. Бирок мамлекеттик комиссияга эгерде баягы көтөргөнгө мен даярмын. Жарандык коом көтөрсө мен колдоп берүүгө даярмын. Анткени жалаң эле парламентке мына көрүп атпайсызбы? Парламенттин кээде деле бир жоруктары. Ошондуктан менин пикиримде мамлекеттик комиссия керек. Жанагы кумтөр боюнча биз мамлекеттик комиссия түзгөнбүз, ошондо майнап чыккан. Тиги болгон ошо ачуу чындык айтылганда мамлекеттик комиссия түзүлгөндө жанагы амек боюнча экологиялык ущерб, мамлекет канча чыгым тартты деген маселелерди мамлекеттик комиссия кылганда, анткени ал жерде жалаң эле парламент чечпейт дагы, жарандык коомдун өкүлдөрү активдүү 10 депутатка тете жарандык коомдун мүчөлөрү бар да. Мына ошол эле алдагы Динара Айым мисалы үчүн да. Анан ансыгандай ошо активдүү жарандарды биз мамлекеттик бул маселелерге мындай көңүлүн бурдуртушубуз керек. Рахмат сизге. Атамекен фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун пикирин уктук. Уланталы программабызды. Шыкмаматов айткандай, бүгүнкү күндө комиссия керек деп депутаттарга көпчүлүгү колдоп атат. Эми добуш бергенде билебиз да, алар кандай ойдо пикирде экен, коомчулуктун оюн эске албайбы деген. Ошол комиссиянын түзүп, аныктап, тим болбостон бүгүнкү күндөн баштап мен муну депутат болуп жүргөндө эле сунуш кылгам. Ошол чиновниктерге, эри кызматта тургандарга биз кылмыш иш кодексинин өзүндө өзгөрүү киргизиш керек. Жана конституциялык бир топ мыйзамдарга өзгөрүү киргизиш керек да. Себеби жана айтып кетпедикпи, эгерде ушул аныкталып, мамлекетке зыян келтирген адамдар, жетекчилер болсо, аларды жөн эле түшүрүп салбастан, мисалы жанагындай пара менен кармалган ушундайлардын баары тең. Булардын өздөрүнүн балдарындагы кызматка келтирбеш жана ошондой окууларга, юридикалык жактарга алып келбеш керек деген. Мындай жесткий мисалы мамиле жасабасак, биздин өзүбүздүн турмушта улам бирөө кетсе экинчи келемиш келе берет да. Ошондуктан биз мыйзамдарды биринчи өзгөртүшүбүз керек. Бул жерде эми парламенттик комиссия түзүү маселеси бир топ кыйын болуп атат. Аны депутаттардын көпчүлүгү менимче колдобойт деген оюн айтып атат да. Демек, маселени андан ары жылдыруунун кандай механизмдерин көрөсүздөр анда, Динара Айым?
Жок, парламент эми баягы өзүнүн жоопкерчиликти алгысы келбей атат. Биз азыр кайрадан көрүп атабыз. Булар эми коркуп атабы, балким ошо көбүнчөсү. Бирок мамлекеттик комиссия деген бул парламент мамлекеттик орган. Парламенттик системаны биз түзүп аткандан кийин парламент өзүнө ошол ролду алышы керек. Мен бул жерде айтып аткан парламентке абдан көп нааразы болдум. Мына сиз азыр дагы өзүңүз айтып кеттиңиз. Эмне үчүн мурун булар деген унчукпай отуруп азыр айтып атат дегенде. Азыр булар деген адамдардын алдында, коомчулуктун алдында реабилитация болуп, өзүнүн деңгээлин көтөргөнгө кайра баягы аракет жүрүп атат дейсизби? Аракеттерди жасаганга азыр деген абзел. Булар сөзсүз ошондой бир демилгелерди көтөрүш керек. Негизи парламенттик көзөмөлдө булардын эң негизги функциясы. Ошондуктан бул жерде ошол парламенттик эмне үчүн биз парламентке кайрылып атабыз? Анткени парламентте контрольный функция деген өзүнүн атайын полномочиялары бар. Эгер алар бар болгондон кийин ал жерде эми баардык депутаттар сөзсүз жалгыз эле депутаттар отурсун деп айткан жокпуз. Парламент эң негизги өзүнүн чечими менен түзүшү керек. Ал жерге балким 2-3 эле депутат кирип, бирок калгандарын ошо специалист эксперттерден киргизип, юридический сообщество башка коомчулуктардан алып келип, ошондой адамдарды көрүп, көз карансыз бейтараптуу чечимдерди эметкен менен парламент өзүнүн чечими менен бекитиши керек. Бул сөзсүз. Мамлекеттик комиссияны биз көрдүк. Мына ТЭЦ боюнча деген мамлекеттик комиссия түзүлдү. Жыйынтыгын биз көрдүк. Жыйынтыгында эч ким эч кандай күнөөлүү эмес. 1-2 бухгалтер аялдарды жумуштан алып салды. Анан бирөөсүнө выговор кылып, бир болгон эле бир адамдарды эч кандай күнөөсүз, балким бар эми, бирок эң кичинекей звено, эң астындагы звенодогу адамдарды алып коюп эле ошо менен мамлекеттик комиссия өзүнүн жумушун бүтүрүп койду. Биз андай да көрдүк. Ошондуктан парламент сөзсүз буга катышы керек. Саясий куугунтукка кабылгандардын ишин иликтөө маселесин талкууга алып жатабыз. Азыр болсо бизде студияда мейманда коомдук келишим платформасынын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Динара Ушрахунова жана Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин жетекчиси Эсенгул Исаков. Кийинки байланышта угарман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угат атабыз сизди. Атым Жылдызбек, коомдук ишмер болом. Мындай да, мен баятан бери угат атам, мына ар бир бийликтин доорунда тушунда саясий куугунтуктар болуп келген. Анан эң эле көпчүлүк ушу Бакиев маалында туура келди деп атам да, себеби мына адам өмүрүн коштогон учурлар өтө көп болду. Саясатчылардан сыртка чыгып кеткендер, журналисттерге өмүрүнө кол салуулар көп болуп калды. Токмок дегендер болду. Мына демократия дегенме, демократияны куугунтуктап анда аягына чыгарган жок. Мен айтайын деген, мына азыр деле мына азыркы кеткен мурда Атамбаев тушунда деле ошондой болуп атат да. Мына Текебаевдин башкалары да болуп атат саясий. Бирок мен айтайын дегеним, биз алып барганда эле соттор ошо чечим чыгарып коет атпайбы? Ар бир бийлик тушунда эле ошондой өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Элдин сотко ишеними жок деп айтайын деп атам. Какчап эле келебиз, башкасын эле келебиз. Эч качан аягына анын ууру эмес экен, жанын коррупция эмес экен, сот аныктагандан кийин гана айта алабыз да, туурабы? Эгерде биз жарандык коомдорду тарта турган болсок, сен анандай эле мындай деп айта турган болсоң, сотко барып өтпөй калса, сенин үстүңөн алар куугунтук кылат. Бул дагы факты моюнга алалы. Анан дагы мына коомду көзөмөлдөп атат. Урматтуу Эсенгул мырза, мына 2010 баштап Роза Отунбайдын демилгеси менен коомду көзөмөлдөп алганыбыз менен мен деле Комсомол коомдук кеңешинин мүчөсүмүн. Эч кандай эме жок да. Мен айтайын дегем, элдик контроль деген болгон союз молду. Ошондойду жандандырып, буларга күч берип туруп эме кылып алсак, эч качан бир айтылган менен кагаз жүзүндө жазылып калып атат, ишке ашпай атат. Айтсаңыздар, мына кандай дейсиздер? Мына азыркы мен таң калам да, ошол эле мурдагы Акаевдин тушунда турган депутаттар деле азыр деле ошо бай болуп, азыр эле келип атышат да. Эмне өзгөрөт бул парламент? Парламентте деле көп мен ишене бербейм. Чын арасында саналуу гана адамдар бар да иштей тургандар. Рахмат. Рахмат, Жылдызбек абдан туура айтып атат. Жана балянын баары каяктан башталат дегенде төмөн жактан башталат да. Иликтөө биздин бүгүнкү күндө кызматы өтө мындай коррупциялашып кеткен экен да. Жөнөкөй адамды жок жерден күнөөлөп, ошонун күнөөсү бар деп коюш ошолордун колунда экен. Кагазга түшүрөт. Болбогон күбөнү алат, же болбосо ага болушкан күбөлөрдү сурабайт, ушинтип отургандар көп. Жанагы Жылдызбек айткандай, ошентип отуруп жаза алмай иштер сотко жетсе, анан сот эмне кылат?
сот ошол жерден карайт, же жанагынтип пара алат, же болбосо андан ары күчөтөт, саясий буйрутмага айланса андан бетер мындай чындыкты таппагандар көп болуп атпайбы, чырылдапчы. Мына ошолордун баары тең мен жана айткандай көптөгөн мыйзамдарга өзгөртүү киргизмейинче биз канчалык көзөмөлдү түзүп туруп алар аныктаганы менен кийинки ордуна келгенде дагы ошону баштай берет да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө жана Жылдызбек айткандай мына Орозо Отунбаева ошондо биздин сунушубуз менен коомдук көзөмөлдөрдү ар бир министрликке кылып койгон да. Бул негизи өзү иштебей калганын көрсөттү, себеби ар бир өзүнүн кызыкчылыгы менен министрликтен иштеп, ошол жерден кабинет алгандан кийин алар дагы кичине коррупцияга айланып кетти, өздөрүнүн кызыкчылыгын карап атат дегендер көп болуп кетти да. Мына ошондуктан коомчулукту кенен тартмайынча болбойт. Жогору жакта мисалы көз карандысыз өкмөттүн өзүндөн баштап жана мисалы инвестицияны алалы. Келди, ошол өкмөткө чейин, айыл өкмөтүнө чейин канча деңгээлде жетип атат, ошол вертикалды түзүш керек да коомчулукту. Антип түзмөйүнчө биз бир жерден түзүп коебуз, министрликтен түзүп коебуз, төмөн жактагылардын баары башкача аткарып атпайбы? Мыйзамды бузуп атпайбы? Мына ошонун баары тең бизде бүгүнкү күндө ушундай мыйзам бузууга алып келип, анан кийин жанагындай сүткорлукка, башка нерселерге алып келип атат да. Анан биз аларды кармап атабыз. Мен айтарым, бул парламенттик комиссия түзүлгөн менен кыска мөөнөттүү эмес. Негизи азыр тазалануу, жоопкерчиликке тартып, ошолордун ролун баарын тең тактабоого эч качан мындай кыска мөөнөттө болбойт. Биз көрдүк, апрель революциядан кийин бир комиссия түзүлүп, бир айдын ичинде иштеп эле бир кандай бир бааларды коюп эле ошо менен токтотуп койгон да. Ошондуктан эч кандай тазалануу болгон жок. Мен ойлойм, бул жерде 3 жыл болобу, 2 жыл болобу, адилеттиктүү кайрадан тургузганга эч качан кеч эмес, эч качан биз убактыбызды аябашыбыз керек. Бул жерде эгерде чынында эле баягы биз башты жанагы жипти тартып, анан кийин ошол деген созулуп баягы ошонун баарын аягына чейин жеткизгенге мен ойлойм эч качан өзүбүздүн убактыбызды аябай аягына чейин ушунун баарын жеткизмейинче биз деген тазалануу процессине эч качан башталбайт да. Анткени баягы бизде деген кыска мөөнөттө баттан баарын жасап коюп эле чала була бир чечимдерди кабыл алып коюп, анан кийин ошондуктан көп адамдар күнөөлүү жанагы прокурор, тергөөчүлөр ошолордун баары тең кайрадан келип, кайрадан ошол эле ишти, ыплас иштердин баарын тең жасап атат. Уланталы программабызда азыр дагы бир замандашыбыз менен сүйлөшөлү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Мукар Чолпонбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтыңызчы, мына азыркы учурда ошо коомдук келишим платформасы, бир топ жарандык уюмдар президентке, ошол эле парламентке кайрылып атышат да, баягы саясий куугунтук менен камалгандардын маселесин абдан кылдат, мыйзам чегинде иликтеп берүү жагдайы. Бул канчалык деңгээлде азырында ишке аша турган процесс? Кандай каралыш керек? Бул маселеси туура чечилип калышы мүмкүн. Себеби мен айтайын деп атканым, буга чейинки жана ошолорду күнөөлүү деп тапкан соттор дагы бийликтин чечимдерин акырындап турбайчы. Айта бериңиз. Бийликтин буйруктарын аткаруу менен бул буйрутма чечимдер чыкканда күнөөлөп туруп. Анан ошондуктан турчу. Айта бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Анан кийин анан ошондой чыккандан кийин азыркы күндө аларга түздөн түз мурунку чыгып калган чечимдердин баарын президент өзү кийлигишип, алардын баардыгын өзгөртүп коюуга анын укугу жок. Муну туура түшүнүш керек. Бирок мунун аппаратында бир канча жигиттер бар, алардын аттарынын баары айтылып кеткен, 1-2 киши. Булар ошолор бийликтин заказдарын сотторго ошолор жеткизип турушат. Ошолор айтып турат да. Анан эгерде бүгүнкү күндө соттор ушу бийлик ал жанагы соттолуп кеткендерге саясий буйрутмалар менен лояльный карай турган болсо деп коебуз биздин тилде. Мындайча айтканда, адилеттүү түрдө карап каалаганыңардай сотто силер мыйзамда кандай болсо ошондой чечкиле дей турган болсо, анда соттор ушу мыйзамдын негизинде чечүү болуп кала турган болсо болот. Анан кийин мунун ичинде бир айтып кете турган нерсе, жана жогорку сот уже карап койгон иштерге кийлигишүү маселеси кыйын.
Ал эми жогорку соттун чечими менен бекип калбаган райондук сот, областтык же шаардык соттордун чечимдери менен токтоп калган иштерди жогорку сотко барганда эч кандай саясий буйрутма жок экен дей турган болсо, анда соттор мыйзамдын чегинде карап буларга жеңилдик алып бериши мүмкүн. Мына ушул гана жол бар, башка эчтеке жок деп ойлойм мен. Эгерде бул адамдардын ишин кимдер караш керек? Мурунку чечимди чыгарган соттор эмес, башка жаңы сотторго өткөрүү керек да, андай? Мунун шарты мындай, силер туура түшүнгүлө. Бул жогорку соттун чечимин өзүнөн жогору турган сот гана буза алат, андан башка сот буза албайт. Ошондуктан аны башка сот карайт, анан тигиндей кылат экен, мындай кылат экен деп айтууга болбойт деп мен жана айтып атканым ошол. Эгер жогорку соттон уже чечим чыгып калса, аны бузуш кыйын. Ал эми бу жергиликтүү соттордукун, жергиликтүү соттордукун жогорку соттон каратып койсо болот. Вновь открывшимся обстоятельствам деген атайын бир ушундай принциптер бар. Ошол боюнча. Анан ал жаңы ачылган жагдай деп атасыңар, жаңы ачылган жагдай деген шарт бар. Бирок жаңы ачылган жагдайды бул уголовный иштерден табыштын өзү кыйын болот бул нерсе. Анын үчүн жанакы буйрутма берген президенттин аппаратындагы жигиттерди, таапаларды соттош керек биринчи. Андан кийин жанакы мыйзамсыз чыгарган өкүм чыгарган сотту соттогондон кийин гана тигилерди жаңы ачылган жагдай болуп бере алат. Андан башка жаңы ачылган жагдай табышта кыйын. Аны болсо жаңы ачылган жагдайды прокуратура гана таба алат. Муну адвокаттар айтып бере албайт аны. Алардын укугу жок андайга. Рахмат сизге. Ошол биз как раз чоң рахмат. Биз менен байланышта азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Мукар Шалтакыч Чолпонбаев болду. Аны деген сөзсүз мыйзам деңгээлинде чынында эле ошол прокуратурага кайрадан жаңы ачылган жагдайлар боюнча ошол эле жанагы саясий чечим менен соттолгон адамдарды кайрадан караштырса болот. Бирок биз кайрадан айтып атпайбызбы? Парламенттик комиссия бул жерде өзүнүн деген сот ролун аткарбагыла. Прокуратуранын да ролун ойнобойт. Бул жерде ошого багыл саясий куугунтуктарды ишке ашырган аппарат президенттин отурган адамдары, соттор, ошол башкалар канча ошол кандай рол ойногон, ошого деген баа бергенге, ошолорду жоопкерчиликке тартканга ошонун баарын караш керек да. Бул жерде бир нерсени айтып атпайбы? Юрист катарычы жогорку соттон бузуш өтө кыйын болот, а жергиликтүү соттордун чечимдерин кайрадан караса болот деген ойдо. Эми баягы жаңы ачылган жагдайларды айтыштан мурун азыр сөзсүз түрдө коомчулук кайрылып аткан багыттагы комиссияны түзүш керек да. Комиссияны түзмөйүнчө болбойт. Комиссияны түзгөнгө дагы түзбөгөнгө аракет кылып аткандардын эң кызыктары биринчи ошо иликтөө органдары, прокуратура органдары себеби күнөөсү көп да. Эгерде булар куткарылып кетсе, күнөөсү жок, саясий буйрутма берилгендер, ошолордун баары тең кайра жооп бере турганга келип калат да. Ошондуктан биринчиден мына Мукар агай айткандай, жана комиссия түзгөндө ошолор аныктап чыгат. Ошол жанагы аппаратта болобу, өкмөттө каякта отурат, ошо буйрутма кылгандардын баары тең айтылат да сөзсүз түрдө. Себеби мени жөн эле жерден камайм десе, ошол иликтеп аткан следовательдер айтат да, бизге бул берген буйрутманы тиги бергенде, ошонун баарын тең жана комиссия чоң ролду ойноп, коомчулукту тазалаганга, укуктук мамлекетти орнотууга чоң жардам берет деп ойлойм да. Ошондуктан сөзсүз түрдө урматтуу депутаттар азыр эки жакты алактап карабай, чындыкты карап, коомчулуктун эртеңки келечегин ойлош керек дейм да. Ошондуктан мен мындай нерсени айтам да, сотторду айтып атпайбы? Сотко жеткенде эле соттор чечим чыгарат, соттун чечимин эч ким кайра жокко чыгара албай атпайбы, жогорку соттон башка. Мына бул жакта дагы чоң кемчилик бар, себеби алар көз каранды болгону. Биз эсимде болсо кайсы жыл экенин билбейм, 12-чи же 14-жылы, Динара Мош, сен эсиңдеби, биз Народный заседатель институтун кабыл алганбыз. Мына соттор көз каранды болбош үчүн элдик сот көзөмөлдөрү отурсун деп ошол жерде. Жарандык коомдон. Анан суд присяжный сот арачылары деп жүрөт. Сот арачылары. Алар отурса жалгыз сот жетпейт да, бүгүнкү күндө жалгыз сот чечип атат. Мисалы, биринчи инстанцияда. Ал чечкенден кийин ар жакта уже акташ кыйын экен. Ошондуктан жанагы отурумдар, эл өкүлдөрү отурса, ал чече албайт эле. Эмне себептен ал бүгүнкү күнгө чейин мыйзам бар дагы аткарылбай атат. Өкмөттө акча жок, бюджетте акча жок дейт. Орусча айткандай мындай да. Биз мыйзамды чыгардык. Биз мыйзамды чыгардыкпы? Это ваши проблемы найти денег дегенде өкмөттү жогорку кеңеш аягына чейин чыгартып, акчаны таптыртып, ошону киргизиш керек бүгүнкү күндө. Ал мыйзамды жокко чыгарган жок. Ошон үчүн муну дагы
мыйзам бузуу деп эсептейт. Мыйзамды эмне үчүн аткарган жок? Ага жооп бериш керек да. Ал жооп бербей келген үчүн бүгүнкү күндө мыйзам бузуулар абдан көп болуп атат. Адамдын укугун тебелеп коюш бүгүнкү күндө 5 секунд болуп калды. Ошондуктан көпчүлүгү ыйлап чындыкты таба албай жете албай атат. Биз жана саясий буйртмаларды эле айтып атабыз. А чынында жөнөкөй жабыркап акчасы жок сотко барып туруп өзү камалып калып, тиги аны сабаган камалбай күлүп жүрсө, бул эмне деген? Адилетсиздик. Бүгүнкү күндө мен ошондойго мына күбө болуп отурам да, бүгүн да сот болот. Мындай нерселердин баары тең бүгүнкү күндө коомчулуктун эң көйгөйлүү маселеси деп эсептейбиз. Жана нааразычылык да ошондон пайда болот. Бул чынында эле аябай көйгөй маселе. Милиция, укук коргоо органдары, прокуратура, соттордун деген азыр адилетсиздик чечимдери чынында эле элди деген ушул кайрадан баягы ыйлатып, кайрадан ушул баягы ишенимсиздик жаратып атат да. Азыр деген абдан чоң ишенимсиздик бар. Анын ошондуктан эгерде чынында эле биз президент менен парламент ушул тазаланыш керек, коррупциядан да тазаланыш керек дегенден кийин мунун баарын тең аягына чейин аткарыш керек. А бунун үчүн деген реформалар болуш керек. А реформаларды деген бизде деген ушул эмне себептен ушул реформалардын баары тең аягына чейин жетпей атат. Бизде жалгыз эле соц системасы реформаланып атат. А бирок милиция, прокуратура, ГКНБ эч качан реформаланган жок. Ошондуктан бул жерде азыр тез арада кайрадан ушундай саясий эрк, саясий чечим менен буларды реформалаганга деген муктаж да бул. Анткени булар реформаланбаса, бизде бул кайрадан бул окуялар кайталана берет. Уланталык кийин дагы байланышта угармандар турат, саламатсызбы? Угаталы, сизде сурооңузду айтсаңыз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Османов Таластан чалып. Мен айтайын деген мен Эрнис Карабеков жөнүндө да. Эрнис Карабеков жанагы Камбарата ГЭС жөнүндө бир сөз үчүн чыккынчылык кылды деп камап койду да. Азыр ошонун айтканы баары келип атпайбы? Мына азыр президентибиз барып Өзбекстанга барып өзбектерсиз Камбарата ГЭСи курулбайт. Алар сөзсүз катышат. Алардын катышуусунда ГЭС курулат деген сөздөр болуп атат. Азыр анда Эрнис Карабековду чыгарып туруп байрагы орден бериш керек. Ошол айткан сөз үчүн. Чоң эксперт, энергетик эксперт. Жок, дагы сурооңузду айтыңыз да сиз. Анан суроом. Эми ошол түрмөгө душманыңа да калбайсың, ошо бир күн жаткангачы, анан сиздер антип минтип эме кылганча булар эми түрмөдө чирip жата береби? Жалган жалаа менен соттолгондор чыгарыш керек тептерек. Рахмат. Ошо чындыкты тез арада жогору жакка чыгарыш үчүн комиссия түзүлсүн деп атабыз да. Рахмат, жогорку кеңештен инициатива көтөрүштү, бирок аны коомчулук колдоп кетиш керек деп биз колдодук. Мына ачык чындыкты айтып коюш керек. Мисалы, бул Эрнис айтып атпайбы? Мына Самаков боюнча 3 жылдан бери жүрөм да. Анын бүгүнкү күндө жер менен шылтоолоп туруп жеке менчик сатып алган үчүн жанагындай ойлоп тапкан жомоктун баары тең жогу эме экинчи инстанцияга чейин иликтөөдө эч кандай мыйзам бузуу болбогону билинди. А эмне үчүн бүгүнкү чейин кармап атат? Кээ бир айтат, бул саясий буйрутма эмес деп. Саясий буйрутма биринчиден жанагынтип чоң лөк болгон отурган иликтөө башкармачылыгынын башчысы прокуратурадан акча алып атса кармалса, муну карматты деди. Экинчиден жогорку кеңеште депутат болуп турганда эң негизгиси ушул болду да. Май айында камады, апрель айында Самаков чыкты. Жолдон эле Торгар Бишкектен 200 миллион доллар баланча чарчы метрден километрден жеп атса, бул Кыргызстанда жолдун эмеси коррупциясы өтө чоң болду. Муну иликтейли, комиссия түзөлү. Экинчиден баланча миллиард деген вексель бар эле, ушуларды көтөрүп чыкканда эле бүттү, үстүнөн иш козголду. Азыр Эсенгул мырза, ушул жерде дароо сурай кетейинчи. Жооп берейинчи. Бул жерде эч кандай парламенттик комиссияга анан кийин алар сот түрмөдөн качан чыгат деген байланышы жок. Адвокаттар өзүлөр азыр биз айткандай жаңы ачылган жагдай боюнча азыр кайрадан эле прокуратурага бергенге болот. Биз азыр айтып атканыбыз, ошол прокуратура, ошол отургузган, ошону түрмөгө отургузган прокуратура азыр өзүнүн чечимин кайра жокко кетиреби деген ошол суроодо. Ошондуктан биз айтып атабыз, прокуратура тазаланыш керек. Ошондо гана анын иши адилеттүү каралат да.
Мунун баары Динара айткан, мунун баары тең жөнөкөй эле нерсе болот да. Акыйкат кантип келет? Мына комиссиянын негизинде. Комиссия мамлекеттик болуп, жарандык коомдор бүт депутаттар киришкенден кийин ал иликтеп тапса, ошолордун буйрутмасын мына жаңачылган жагдай. Экинчиден, ошо буйрутманы аткарган тергөөчүдөн баштап сотко чейин бардыгы тең өздөрү соттолот. Экинчи, алардын балдары кайра келбейт. Экинчи, ошого окшогон соттордун баары тең коркуп өздөрүнүн жанынан андай ишке барбайт. Албетте, айлыкты айтып атышат, айлыкты бул экинчи жак менен сөзсүз түрдө көтөрүш керек, же болбосо коррупцияга бара берет, анан мыйзамдарды катуулатыш керек. Эсенгул мырза, мен дароо эле сурай кетейин. Өзүңүз айтып калдыңыз, Самаковдун иши боюнча катышып калдым эле депчи. Мына башкы прокуратурада акыркы 2 күн 3 күн мурун кармалган кызматкер дагы ушул Самаковдун ишине байланыштуу $200,000 менен кармалды деген маселе социалдык түндө тарап кетти. Анан маалыматыңыз барбы? Жок, бар. Маалымат бар. Ошол түнү эле биз иликтедик. Ошол түнү бул санкциясы жок, мыйзамсыз иликтөө болду. Себеби булар ойлогон баягы карамай актанып кетип атат Самаков бирдеме тапкыла дегендин негизинде тажында тез арада алып барып үйүн иликтеп, баарын тең жүрөгүн чүрүп, эчтеке таппай, мына ооздор. Ким иликтеди? Ошо прокуратуранын башкы следователи бериптир да, санкцияны. Эме бербейт, сот бербейт. Барып туруп үйүнүн баарын тинтип, сейфтин баарын тешип, ачып, эчтеке таппай, бүгүнкү күндө оозун жаап отурушат. Бул эмнени? Дагы эле үстүнөн каралай койсок, баягы каралаганын баары акталып баратат да. Дагы бирдеме кыла койсок деген. Эмне бул тууралуу расмий билдирүү жасаган жоксуздар? Расмий билдирүү жасай албайт да, калп болсо өздөрүн чыгып атат да. Жок, сиздер айткан жоксуздар. Биз айтпайбыз аны, себеби бул иликтөө жүрүп атат да. Айтпаш керек. Жаңы жылдан баштап коррупциянын деңгээлин, коррупцияга кантип малынып, кандай акчаларды жеп атканын көрүп, биз баарыбыз тең тим элечи эме оозубуз ачылып атат. Ошонун баарын тең азыр көрүп аткан мамлекеттик органдар, эгерде ушул адамдарды кайрадан же коргоп, же кайрадан ошол мамлекеттик органдарга кайра койсо, анда бул чынында элечи эч качан бүтпөйт. Ошондуктан бул жерде кайрадан айтабыз. Мына Болот Сүйүнбаевди КСБКке коюп койду. Анын зам начальник кылып, жанагы Исабек Султаналиев деген негизи уголовный бир кылмыш иш бир ачылып, анан кийин жабылып алганы, ошол кайра келип ал заместитель болуп атат. Ай, бул өкмөт деген, ошолорду коюп аткан өкмөт кайсы өлкөдө жашап атат? Ал көрүп атабы бизде азыр кандай окуялар болуп атканда? Аларды эмне менен кетирген? Азыр бүт журналисттердин баары ал жөнүндө жазып атат. Алардын багы артындагы кандай кылмыштуу иштер болгонун. А бирок ошого карабастан буларды кайрадан мамлекеттик органга койгону мен таң калып атам. Эмне үчүн парламент унчукпай ошолорго көчө отчетто ошол суроолорду беришкен жок, туура. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, суроо берсем болобу? Болот, айтыңыз. Байдалиевич, сиз мени таанысыз, билесиз. 7 апрелде жаракат албай туруп, экспертиза жасатып алып, үй алып, герой болуп, ата мекендик согушка 7 жыл согушка барып келгенсип төштөрүн каккылап, көчөдө жүргөндөрдү таң калам. Биздин аталарыбыз андай кылган эмес. Ушул экспертизаны борекейлердин, үй алгандардын баарын денелерин чечинтип туруп, бир карап көрсөңүздөр, бир жеринде чийик, кенедей дагы сарапинасы жок. Жанагы бурул деген эмени балдар алып барып алып. Тоготер жерин эле кыскартып айтыңыз, убакыт азайып барат. Бурул дегенди чечинтип алып караса, бир жеринде жаракат жок. Жанагы Чалбаев деген шофёрдун ордуна атылып өлгөн баланын аялын чакыртып туруп үй бербей койшкан. Мисалы үчүн мен да жаракат алгам. Эмне үчүн буларды кайрадан денелерин чечинтип алып туруп, экспертизаны кайдан алды, кай жерден? Рахмат, суроо түшүнүктүү болду. Бул абдан туура маселе көтөрүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин бул революцияга катышып жабыркагандардын көбөйлүү маселеси. Мен өзүм да катышып ошол жерде балдарды койгончо мен площадьта тургам да, баары билишет. Ошон үчүн мен көтөрүп чыккам, комиссия түзөлүү. Квартира ала тургандар албай, батир алган, калгандар алып калды. Жанагы өзү айткандай лже революционерлерчи калып деп ошону түзө албай коюштук да. Мен ошондо түшүндүм, жогорку деңгээлге чейин коррупцияга абдан малынып кетишкен экен. Квартираларды албагандар алган экени СМБ биздин коопсуздук кызматы да алып чыкты. Мен айткандан кийин алар текшерип 4 квартираны кайрыдык деп мага отчет берди жогорку кеңешкечи. Демек бар экен да. Анда түзөлүү комиссия десем түзүлбөй, мына бүгүнкү чейин түзүлбөй келет. Мен ойлойм, мына мамлекеттик комиссиянын негизинде жанагылардын баары каралагандын баары тең акталып, чындык чыкса, бул дагы алыс эмес, ошол замат муну да уюштуруш керек. Бул өтө көбүлүү маселе. Ыйлап жүрүшөт чынында. Канчасы ошол революциядан стресс алган үчүн эле каза болду. Кийин эле
дагы эле ооруп жатышат. Болчу. Булардын баарын тең биз карабасак, кечеөнкү революция болду деп эле улам эле тамак берип анан гүл койгондон эчтеке чыкпайт. Чындыкты алып келиш керек да. Угуп атабыз сизди. Анда мендеге келген да бир топ суроолор бар, көңүл бөлөлү. Сиздер дейт ушул жаатта түз президентке кайрылуу жолдодуңуздарбы деп сурашкан. Бул жерде жалгыз эле президент парламентке эмес, бирок президентке түздөн түз кайрылуу да жасалды. Биз бүгүн ушул кайрылууларды кече массалык маалымат каражаттарга жайдык. Бүгүн болсо, бүгүн эртең ушул кайрылууларды ар бир депутатка алып барып, президенттин аппаратында алып барганга ушул иштерди жасайбыз. Сөзсүз кандай бир мындай эрки бар, коркпогон депутаттар менен ошо сүйлөшүп, ушундай комиссия түзгөнгө абзел керек. Ошону түзүш керек. Ишеним, үмүт барбы ушул кайрылуунун бардык аягына чыгат, реакция болот дегенде? Эгерде анын баары тең чыкпай калса, анда бул азыркы сөздүн баары демилгелери соттон коррупциядан тазаланабыз, ушундай реформалар жасайбыз дегенде анын баары тең калп болуп калса, анда эл кайрадан ишенбей калат да. Майрам, сурооңузга так жооп берип коеюн. Ишеним бар, себеби депутаттар 120 депутат тең эл өкүлдөрү. Элдин үмүтүн аткара турган ошолор. Булар каршы болбош керек. Бирок дайым эле андай болбой калып атпайбы? Экинчиден президент дагы эл шайланып келдим деп өз айткандай, президент дагы буга макул болот деп ойлойм. Чындыкка бийлик барбаса, анда жанагы инкылаптын шамалы дайыма үстү-үстө жүрө берет. Чоң рахмат. Анда бүгүн келип куруп берген маегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Маселе аягына чыгат деген ойдо туралык. Эң негизгиси бул жерде сиздердин көздөгөн максат, үмүт, тилек парламенттик, эгер мамлекеттик комиссия эгер болбой калды дегенде парламенттик комиссия түзүлсүн, иштердин баардыгы таза иликтенип чыксын деген тилек бар экен. Майрам, дагы Марал радиосуна ыраазычылык, силер актуалдуу маселени убагында алып чыгасыңар да. Мына бүгүн бул актуалдуу маселе болчу. Силер алып чыкканга коомчулук да укту. Мен ойлойм, парламентте президент дагы муну уктугу деп. Ишенели. Суроолорго коомдук келишим платформасынын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Динара Ушрахунова жана элдик көзөмөл бирикмесинин жетекчиси, жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Исаков жооп беришти. Башка байланышка чыккан угармандарга, ошондой эле эксперттерге, эл өкүлүнө ыраазычылык билдирели. Алдыда болсо жаңылыктар топтому бар. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.